Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala hayr halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah bugün Şeyh'ül İslam Abu Abdullah Muhammed ibn Abdullah rahimahullah'ın 4 derece kitebini kıskaça jönököy formatda түшүндүргөнгө аракет кылабыз. İnşallah бул шархыбызда ар бир китептеги ар бир сөздү окубастан эле негизинен ушул китептин мазмунуну, китеп камтыган маанилерди түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Бул алымдын бул китеби өтө негиздүү китеп. Өзү кыска китеп болгону менен көптөгөн пайдаларды камтыган. Бул китептин өзгөчөлүктөрүнөн аябай жөнөкөй сөздөр менен жазылган, карапайым мелдеги баардык адамдар окуса түшүнө турган сөздөр менен жазылган. Жана ошондой эле көлөмү кичинекей, эгер ачтири баракы кылсаң, чыгарсаң 1-2 барак ашып барса 2 бет чыгат. Бирок ичинде ушунчалык далилдер көп, аят хадистер, ар бир айтылган сөзүнө аят хадистер менен жазып, кубаттап, далилдеп кеткен. Андан кийин бул китептин мазмуну болсо эмне жөнүндө? Мазмуну таухиддин акыйкатыны баяндаган. Чыныгы пайгамбарлар чакырып келген таухид деген эмне, ошону баяндаган. Жана ошондой эле анын каршылашы, аны бузуучу нерсе ширктин акыйкатыны баяндаган. Эмне себептен? Анткени ушул таухид менен ширктин түшүнүгүндө көптөгөн жамааттар, көптөгөн адамдар адашып жүрүшөт. Чыныгы таухид десе эмне деп? Бул жөнүндө эл аралык чоң университеттерде дагы таухиддин түшүнүгүнү, аныктамасыны такташа албай, ар кандай изилдөөлөр кылышып, жана ошондой эле ширктин дагы аныктамасыны такташа албай том китептер жазышып жүрөт. Негизи чыныгы пайгамбарлар чакырып келген таухид эмне, жана ошондой эле чыныгы пайгамбарлар кайтарып келген ширк эмне, ошонун акыйкатыны, диндин өзөгүнү баяндаган бул кыскача китеп, бирок аябай жакшы түшүнүк берген. Кимде ким ушуну окуй турган болсо, жакшы түшүнө турган болсо, иншалла ал илгертен Нух пайгамбар коомунан болуп келаткан ширктин акыйкатыны ачык айкын түшүнөт. Бул китеби негизинен 2 бөлүккө бөлсөк болот. Биринчи бөлүгүндө бул алым окуучуга, окурманга кыскача дуа кылып, андан кийин кээ бир терминдерди түшүндүрүп, андан кийин экинчи бөлүгүндө болсо китептин негизги максатында ал ошол 4 эрежени, таухидти билүүдө, ширкти билүүдө 4 эрежени эскерип кеткен. Эми ушул дуасына баштаганда эмне деди? Эң биринчи эле окурманга жакшы дуа кылып, адатынча эле. Карасаңыздар, бул алымдын ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ээрчигендигини ушул китептердин башталышынан эле билсек болот. Неге? Дуа кылып, жакшы жолдор менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолун жолдоп үйрөтүп келатат. Анткени бул илим деген ошо райымдуулукка, меримдүүлүккө курулган. Көптөгөн адашкан жамааттардай болуп, жана устаз менен шагирттин арасында өтө корс, орой мамиле болуп, уруп, сабап, ушундай кылып үйрөткөндөр бар. Андай эмес, бул райымдуулук менен, жакшы сөз менен дуа кылып үйрөтүп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Ар-рахимуна ярхамухур-рахман." Райымдууларды Аллах райымын алат дейт. Эми ушул дуаларында камтыган нерсеси биринчиден айтат: Аллах Таала сени бул дүйнөдө да, акыретте да сени колдоп жүргөн болсун. Демек, пендени ар дайым Аллах Тааланын колдоосун алысына сурап дуа кылып атат. Экинчиден, не сен кайда болсоң дагы сени берекелүү кылсын деп. Кайда болсоң дагы мубарак кылсын дейт. Мубарак деген адам не? Кайда болсо андан жакшылык гана чыгат. Кайда болсо адамдарга пайдасы гана тие турган адамды мубарак дейт. Аны алымдар айтат, жамгыр сыяктуу, кайсы жерге түшпөсүн, ал пайдасы тийип турат дейт. Бул Иса алейхиссалам сыймыктанып өзү жөнүндө айтат: "Ва-жаалани мубаракан айнама кунт." Аллах Таала мени кайда болсом дагы берекелүү кылды деп. Бул пайгамбарлардын сыпаттарынан не? Берекелүү болсун. Бизге ошол нерсени тилеп атат. Сени берекелүү кылсын. Кайда болсоң дагы сенден адамдар жакшылык гана көрсүн деп. Андан кийин айтты: эгерде сага бир жакшылык келсе, шүгүр кылуучулардан, эгерде бир кыйынчылык келсе, сабыр кылуучулардан, жана эгерде бир күнөө кылып калса, анын артынан дароо тооба кылуучулардан, истигфар кылуучулардан кылсын дейт. Мына ушул 3 нерсе бул бактылуулуктун негиздери дейт. Не себептен бул 3 нерсе бактылуулуктун негиздеринен? Жакшылык келсе шүгүр кылып, кыйынчылык келсе сабыр кылып, күнөө кылсаң дароо тооба кылуу. Не себептен дегенде, кыскача айтканда эмне?
Анткени адам баласына келген бактысыздыктын себептери эки тараптан келет. Же болбосо Аллахтын жазган тагдырлары, Аллахтын жазган тагдыры оору, кырсык, ар кандай нерсе. Ал нерсе сабырдуулук менен жеңилдейт, кетет. Же болбосо өзүбүз кылган күнөөбүз себептүү жаман нерселер, ар кандай сыноолор келет. Ал дагы тоба кылуу менен, истигфар кылуу менен ошол нерсени кетиребиз. Ал эми адамга жакшылык келге турган болсо, ага шүгүр кыла турган болсо, Аллах Таала жакшылыгына жакшылык кошуп бере берет. Ошону менен адамдын бактылуулугу толуктанат. Тескеринче тагдырдын сыноосуна сабыр кыла албаган адам ал бактысыз жашап өтөт. Ошондой эле күнөөсүнө истигфар кылбаган адам дагы бактысыз жашап өтөт. Анткени күнөөнүн артынан күнөө көбөйө берсе, аны бир гана бактысыздык алып барат. Жана жакшылыкка шүгүр кылбасаң, ал жакшылыгың улануусу токтолуп калат. Андан кийин булагым ошол Ханифиянын майысыны, Ибрахим пайгамбардын дини болгон Ханифиянын майысыны баяндады. Ханифия майысы эмне дегенде, жалгыз Аллах Таалага ыхластуу абалда ибадат кылууң деди. Мына Аллах Таала ушул нерсе үчүн адамдардын баарын жаратты жана ушул нерсеге буйруду деди. Не себептен Ханифияны айтып атат дегенде, анткени Аллах Таала Куранда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды дагы Ибрахим пайгамбардын ханиф болгон динини ээрчүүгө буйруган. Аллах Таала айтат: "Тумма аухайна илейка ниттаби' миллата Ибрахима ханифа." Андан кийин биз эмне сага буйрук кылдык? Ибрахимдин ханиф болгон динини ээрчүүңдү буйрук кылдык дейт. Пайгамбарыбызды да, бизди да Ибрахим пайгамбардын ханиф болгон динини ээрчүүгө буйруган. Эми Ханифия дегендин кыскача маанisi бул Аллахтан башка сыйынылган бутпарастыкты, ошол ширктин баардык түрүн таштап, таухидке, жалгыз Аллахка ибадат кылууга, кулчулукка ооганды ханиф деп коет. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбарды Аллах Таала сыпаттаганда айтат: "Ма кана Ибрахим яхудия вала насрания, валакин кана ханифа муслима." Ибрахим не? Ал насрани, христиан да болгон эмес, яхуди, жөөт да болгон эмес, ал бирок ханиф болгон мусулман болгон деди. Мындайча айтканда, жалгыз Аллахка ибадат кылуучу, ширктин баарын таштаган мусулман болгон деди. Демек ханиф деген, Ханифия дини деген таухидке амал кылып, жалгыз Аллахка ибадат кылып, жана ширктин баарын таштаганды Ханифия деп коет. Аллах Таала бизди ошол үчүн жаратты. Жашоодогу биздин максатыбыз ушул: Аллах Таалага, жалгыз Аллах Таалага ыхластуу абалда ибадат кылуу. Аллах Таала Куранда айтты: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды жалгыз өзүмө кулчулук кылуу үчүн гана жараттым. Жалгыз өзүмө ибадат кылып сыйынуулары үчүн гана жараттым дейт. Демек биздин жаралуубуздагы максатыбыз, жашоодогу бул дүйнөгө келгендеги максатыбыз Аллах Таалага ыхластуу абалда жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылуу. Ушул Ханифия дини болуп эсептелет. Ушул нерсе жашоодогу максат. Демек жашоодогу максат жашоо эмес. Мындайча айтканда, көпчүлүк адамдардын максаты жашоодо жашаш болуп калган да, эптеп куруп, байлык тауып, үй куруп, дагы башка кылып, бала чакалуу болуп, ушул нерселер жашоодогу негиз максат болуп калган. Негизги максат ал эмес. Негизги максат эмне? Ал нерселер баардыгы негизги максатка жеткирүүчү курал катары колдонула турган нерсе, бул дүйнөнүн жыргалчылыктары. Негизги максат Аллахтын ыраазылыгына жетүү, Аллах Тааланын буйруктарын аткарып ибадат кылуу. Демек бул жерде ибадат үчүн жаратты, кулчулук үчүн жаратты деди. Ибадаттын майысын кыскача түшүнүп алышыбыз керек. Ибадат деген эмне? Бул Аллахтын жана пайгамбардын буйруктарын аткарып, кайтарган нерселерден тыйылуу. Кыскача майысы ушундай. Аллах Таала кайсы нерсеге буйруган болсо, ошону аткарсак, кайсы нерседен кайтарган болсо, ошону тыйыла турган болсок, ошону эмне? Кайсы максатта? Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн максатта кылсак, мына ошол ибадат болот. Андан кийин бул алым айтып атат: "Билгениң дейт, Аллах Таала сени ушул ибадат үчүн жараткан болсо, анда ибадат болуп саналбайт, качан гана ал таухид, калыс Аллахтын өзүгө гана арналмайынча" деп атат. Анан жөнөкөй мисалда менен түшүндүрүп атат. Даратсыз намаз болуп саналбаган сыяктуу эле, ыхластуу болбогон, жалгыз Аллахтын өзүнө арналбаган, ширк аралашкан ибадаттар бул ибадат болуп саналбайт. Эгерде ибадатка ширк аралашкан болсо, анда даратты сындыруучу нерсе, даратты бузган сыяктуу эле ибадатты бузат деп атат. Демек ибадаттын туура болуш үчүн эң негизги шарты бул калыс Аллах үчүн болуш керек, ыхластуулук абалда болуш керек.
Алымдар ушу ыхластуулукту эки мааниде түшүндүрөт. Биринчиси, ыхластуу дегенде жалгыз Аллахтын өзүнө ибадатты арноо. Мындайча айтканда, Аллахка сыйынуу, Аллахка гана ибадат кылуу. Эгерде ушул мааниде ким ыхластуулугу бузула турган болсо, ал не динден чыга турган чоң ширк кылат. Тагыраак айтканда, Аллахтан башкага сыйына турган болсо, ал бутпарас болот. Экинчи мааниси болсо, ыхластуулук дегенде ошол Аллах Таалага сыйынып атканыңда дагы Аллахтын ыраазылыгын көздөш. Bir адамдардын мактоосуну эл көрсөтүү үчүн эмес, Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылуу. Бул дагы ыхластуулуктун экинчи мааниси. Кимде-ким бул маанисинде каршы келе турган болсо, ал кичинекей ширк кылган болот. Демек, ибадаттын эң негизги кабыл болуш үчүн, туура болуш үчүн шарты жалгыз Аллах Таалага арналыш керек жана Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда болуш керек. Эгерде андай болбой турган болсо, ширк аралаша турган болсо, башка бирөөлөргө кошуп ибадат кыла турган болсо, анда ал ибадат жараксыз болот. Андан кийин бул алмайт. Эгерде билген болсоң, ошол ширк ибадатка аралашканда, ал ибадатты бузганына жана ал адам түбөлүктүү тозокто калуусуну, ошол ширк кылган адам түбөлүктүү тозокто калуусун билген болсоң, анда эң негиздүү маселени билипсиң дейт. Бул жерде бул алым ширктин бир нече коркунучтарын эскерип кетти. Ошол ширктин, чоң ширктин коркунучтарынан эң биринчиден бул чоң ширк Аллахтан башкага сыйынуу. Мындайча айтканда, ибадаттын кандайдыр бир түрүн Аллахтан башкага арноо бул адамды динден чыгарат. Экинчи коркунуч эмне? Бул ошол адамдын бардык кылган жакшылык амалдарын, сооптарын өчүрүп салат. Үчүнчү коркунуч эмне? Бул адам түбөлүктүү, кыяматта түбөлүктүү тозокко түшөт. Аллах Таала бул жөнүндө айтат. Жана төртүнчү коркунучу, Аллах Таала ал адамды эгерде бул дүйнөдө тооба кылбай өлө турган болсо, ал адамды кечирбейт. Аллах Таала бул жөнүндө көптөгөн аяттарда эскерип кеткен. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Аллах Таала ага ширк кылууну кечирбейт, андан башкаларга андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет. Башка аятта айтат: "Иннаху ма юшрик билла фақад харрамаллаху алейхи жанна ва маъваху нар." Аллахка ким ширк кыла турган болсо, Аллах Таалага ким ширк кыла турган болсо, Аллах Таалага эмне кылды? Бейишти арам кылды жана анын баруучу жайы тозок деди. Башка аятта айтат: Эгерде ширк кылган болсоң, амалдарың жараксыз болуп калат. Демек, ширктин ушундай коркунучу бар. Ушул нерсени билген болсоң, анда негиздүү нерсени билипсиң дейт. Бул нерсе кайсы нерсе менен болот дегенде, бул деген Аллах Таала Куранда эскерген 4 эрежени билүү менен ушул ширктен кутуласың дейт. Аллах Таала Куранда айткан, Аллах Таала ширкти кечирбейт деген ширктен не? Ушул Куранда эскерген 4 эрежени билүү менен кутуласың дейт. Демек, бул алым, бул эрежелерди өзү эле ойлоп таап алган жок, же башка бир китептерден алган жок, Аллах Тааланын китебинен алып эскерген. Ушу адамдарга жеңил болуш үчүн эреже кылып түшүндүрүп берип атат. Бул алым не? Философтордун китептеринен, башка китептерден, ойчулардын башкаларынан эмес, Аллах Тааланын китебинен бизге жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхынан, Пайгамбарыбыз менен мушрикттердин, бутпарастардын ортосунда болгон окуялардан алып, 4 эрежени, ошо ширкти акыйкатын түшүнө турган 4 эрежени эскерип берди. Эми 4 эреже кыскача төмөнкүчө. Ошол 4 эрежеге келе турган болсок, кыскача төмөнкүчө. Биринчи эреже: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорундагы мушриктер, капырлар, бутпарастар, пайгамбарыбызга каршы чыгып согушкан бутпарастар эмне? Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланы танышкан. Аллах Таала жаратуучу деген, Аллах Таала ырыскы берүүчү деген, Аллах Таала өлүм берүүчү, жашоо берүүчү деген, Аллах Таала бала берүүчү деген, мындай нерселерди Аллах Тааланын баарын танышып мойнуна алышкан. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга Аллах Тааланы танытыш үчүн келген эмес. Бул жерде суроо болот. Не себептен анда алар мушрик болду? Не себептен бутпарас болду? Аллахты танып атса, Аллах бизди жаратат десе, Аллах бизге ырыскы берет деп атса, не себептен бутпарас болуп калды? Не себептен мушрик болуп калды? Кафир болуп калды? Адам баласы Аллахты таныса дагы, Аллах жаратуучум деп айтса дагы, Аллах Раббым деп айтса дагы, бутпарас болуп калышы мүмкүнбү? Мушрик болуп калышы мүмкүнбү деген суроо келет. Ооба, адам баласынын не Аллахты танып коюусу жетишиктүү эмес.
Буга далил ушул пайгамбарыбызга каршы чыккан мушриктердин абалы. Пайгамбарыбызга каршы чыккан мушриктер эмне деп атат? Алар биз Аллах Тааланы таныйбыз, Аллах бизди жаратат, Аллах рызкы берет дейт. Жана өздөрү сыйынган буттарына алар эч качан ишеничү эмес. Булар бизди жаратат, бизге рызкы берет, өлүм берет, жашоо берет деп ишеничү эмес. Аны өздөрү колдору менен жасап айкелдерди жасап алышчу. Аны өздөрү жакшы билишет. Демек, өздөрү колдору менен жасаган нерсе булар бизди жаратат деп ишенбейт эле да. Не Аллах Таала бизди жаратат, Аллах Таала бизге рызкы берет деп ишенет. Ошого карабастан алар капыр болду. Демек, капыр болгондугунун, мушрик болгондугунун себеби эмне, негизги себеби эмне деген суроо болот. Ал суроого жооп эмне? Алар ошо сыйынууда Аллах Тааладан башкага сыйынышкан. Аллах жаратат, Аллах Раббыбыз деп айтышкан, бирок ибадатты сыйынууну, ибадаттын кандайдыр түрлөрү болбосун, ошо өздөрүнүн сыйынган айкелдерине, буттарына ошолорго арнашкан. Ошол себептен алар капыр болгон. Ошол себептен мушрик болушкан. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол нерсеге аларды ошол нерседен кайтарган. Силер Раббыбыз Аллах деп атасыңар, Аллах жаратат деп атасыңар, рызкы берет деп атасыңар. Неге өзүңөр Раббыңарга сыйынбай, буларга сыйынасыңар? Жалгыз Аллахка сыйынгыла деп ошо нерсеге чакырып келген. Пайгамбарлар менен мушриктердин бутпарастын ортосундагы талаш ушул нерседе болгон. Жок, алар биз ата бабабыз ушуларга сыйынып келген, биз ушуларга сыйына беребиз деп көкбетти кылышып баш ийген эмес. Бул жөнүндө Аллах Таала көптөгөн аяттарда эскерет. Бул автор дагы эскерди. Бул аятта эмне дейт? Аллах Таала Кур'анда айтты: "Кул ма ярзукукум минас самаи вал арди, амман ямлику сам'a вал абсар, ва ман юхриджул хайя минал майит, ва юхриджул майита минал хайй, ва ман юдаббирул амр, фасаяқулна Аллах, фақул афала таттақун." Аллах Таала айтты: "Силерге жер асмандан рызкыңарды ким берет? Угууну, көрүүнүн ээси, өлүктү тирүүдөн, тирүүдү өлүктөн чыгарган ким? Бул аламдарды ким башкарат?" деп суроо берсең эмне дейт? Аллах Таала деп айтат. Силер Аллахты мойнуңарга алат экенсиңер, неге Аллахка ибадатта жалгыздабайсыңар деп суроо айткын деп атат. Демек, алардыкы катасы кафир болгондугунун негизги себеби Аллах Таалага кошуп башка нерселерге ибадат кылгандыгы. Бул нерседен чоң пайда биз үчүн. Демек, биз мусулманбыз деп айтып, Аллахты таныйм, Раббым Аллах деп айтып деле, бирок биз дагы сыйынуунун, ибадаттын кандайдыр бир түрүн Аллахтан башкага арнай турган болсок, анда биз дагы ошо мушриктердин абалына түшүп калуу коркунучу бар. Ошон үчүн мусулман адам ибадаттын түрлөрүн үйрөнүп, ага жалгыз аны баарыны жалгыз Аллах Таалага гана арнашы керек. Андан кийин экинчи эрежеде биринчи эрежеден чыккан суроого жооп. Биринчи эрежеде алар Аллахты таныйт деп айттык. Аллахтан башкага сыйынууда, ибадатта шерик келтирет деп айттык. Ошондо суроо пайда болушун. Не себептен алар Аллахты таныса, Аллах Таала жаратуучу десе, рызкы берүүчү десе, жалгыз Аллах Таалага сыйына бербей, жанагы айкелдерге, буттарына сыйынып атат? Не себептен ошого сыйынышты деген суроо. Ошондо жооп не? Алар ойлошот эле. Ушул биз жасаган буттарыбыздын ичинде бир оолиялардын, ыйык адамдардын, ыйык заттардын арбактары бар. Ал арбактар Аллах Таалага жакын заттар. Алар не? Бизди Аллах Таалага жакындатат, жана бизди Аллахтын алдында ортомчу болуп шафаат кылат. Бизге Аллах Тааладан биз эмне? Өзүбүз күнөөкөрбүз, алсызбыз, Аллахка жакын эмеспиз. Биз ушуларга ибадатты арнасак, ушуларга сыйынсак, алар биздин ибадатыбызды Аллах Таалага жеткирет. Биз ушулардан сурасак, алар бизге ортомчу болуп, Аллах Тааладан бизге сура берет. Ошондо биздин дуаларыбыз батыраак кабыл болот, тилектерибиз ишке ашат деп, ушундай максатта алар Аллах Тааладан башкага сыйынышчу. Демек, алардын сыйынгандыгы жаратуучу деп ишенбейт эле, алар эмне? Ортомчу катары сыйынышчу. Эми ошол ортомчу катары сыйынса болобу болбойбу дегенде Аллах Таала аларды айтты, ошо ортомчу катары сыйынганды муну ширк, ким ошондой кылса капыр деп атады. Аллах Таала бул жөнүндө Кур'анда айтат: "Ала лиллахи динул халис, валлазина иттахазу мин дуни авлия, ма нa'будухум биллаhi лиюқаррибуна илаллахи зульфа." Аллахка калыс, таза дин гана таандык. Мындайча айтканда, ыхластуу, анын өзүнө гана сыйына турган дин гана тиешелүү деп атат. Аллахтан башкага сыйынгандар, алар айтат, биз Аллахка сыйынганда
бизди Аллахка жакындатат деген максатта гана сыйынабыз, башка максатыбыз жок деп айтчу. Жана башка аятта айтат: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла yadurruhum ва ла yanfa'uhum ва yaquluna haula'i shufa'auna 'indallah." Аллахтан башка зыян дагы, пайда дагы бере албаган нерселерге сыйынып, булар бизди кыяматта Аллахтын алдында шафаат кылат деп айтышат дейт. Демек, Аллах Таала булардын үзүрүнү кабыл кылган жок. Ушул үзүрдү айтышы да Аллахтан башкага сыйынганда бизди Аллахка жакындатат, бизди Аллахтын алдында ортомчу кылып шафаат кылат дегенде Аллах Таала булардын үзүрүн кабыл кылган жок. Аллахка сыйынсаңар түздөн түз сыйынгыла, шерик кылбагыла деди. Бул нерседен бизге чоң пайда болгон нерсе, азыркы күндө да көптөгөн мусулман жамааттар, адашкан жамааттар, кээ бир адамдар мүрзөлөргө барып алып, оолиялардын мүрзөлөрүнө, ыйык жерлерге барып алып, ошолордон ортомчу кылып, дуа кылып сураса, балалуу боло албай жатсаң, ошолордон барып Сулайман тоо, Абшырата же болбосо Айша, Хадича өзү мүрзөлөрүнө барып, арманыңды айтып, ошолордон сурасаң, мына ошолор ыйык заттар, алар сенин дуаңды Аллахка жеткирет батыраак. Сен өзүң түздөн түз дуа кыла албайсың, өзүң кылсаң кечигет, дуаң кабыл болбойт деген көптөгөн азыркы күндө динге таандык болуп, өздөрүн илимдүү деп жүргөндөр, ушундай чакырыктарга чакырып жүргөндөр бар. Көптөгөн мусулман өлкөлөрүндө мүрзөлөргө, кабырларга барып сыйынып, ошо мүрзөдө жаткан олиялардан сурап, дуа кылып сурагандар бар. Ошонун бардыгынын абалы ушу пайгамбарыбыз ордундагы бутпарастардын абалына окшош болот. Алардын да максаты ушундай болгон, кылган иши ушундай болгон. Демек, биз мусулманбыз деп алып деле, эгерде ошондой кыла турган болсок, бутпарастардан айырмабыз жок болот. Ошолордун кылган ишини кылган болобуз. Демек, ушул нерседен сак болушубуз керек. Эми шафаат деген шариатта эки түрдүү болот. Шафаат деген сөз бар. Ушул нерсени айтсаң, кээ бир адашкан жамааттар айтат да, шафаат деген Куранда бар го, неге силер шафаатты четке кага бересиңер дейт. Туура, шафаат деген бар Куранда. Шафааттын бирок эки түрү бар. Туура шафаат бар, туура эмес шафаат бар. Туура шафаат деген бул эмне? Бул Аллах Тааланын колундагы нерселерди Аллахтан гана сурагандык. Мисалы үчүн, ырыскы сурасаң Аллахтан гана сура, өмүр сурасаң Аллахтан гана сура, бала сурасаң Аллахтан гана сура, бейиш сурасаң Аллахтан гана сура, тозоктон куркаруу сурасаң Аллахтан гана сура. Ал эми тыюу салынган шафаат болсо, бул Аллахтын гана колунан келе турган иштерди Аллахтан башкадан сурагандык. Мисалы үчүн, олиялардан, башкалардан, олия паланчы, олиянын арбагы, өзүң колдо бизди, өзүң мага бала бер, балалуу боло албай жатам, өзүң ырыскы бер, өзүң тозоктон сакта деп ушундай кылып сурап, ушулар биздин мен дуамды Аллахка жеткирет десең, анда бул чоң ширк болот дагы, бул капырлык болуп эсептелет. Ошон үчүн мындай иштерден мусулман адам алыс болуш керек. Эми ушуну менен экинчи эреже бет. Үчүнчү эрежеде дагы суроо келет. Кээ биркилер ушул кылганыңар ширк, жана Аллахтан башка, Аллах менен өзүңөрдү ортоңорго ортомчу кылып ибадат кылсаңар бул ширк болот десең, айтат, ширк деген бул эгерде жана буттарга, айкелдерге сыйынсаң ширк болот. Эми Аллах Таала жана олияларга, жакшы салих пайгамбарларга сыйынсаң, бул ширк болбойт деп айтышат. Ошого жооп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорундагы мушриктер, капырлар алар ибадаттарында ар кандай болушкан. Мындайча айтканда, ар кандай нерсеге сыйынган. Кээ бирлери айкелдерге, буттарга сыйынса, кээ бирлер олияларга сыйынган, кээ бирлер пайгамбарларга сыйынган. Ошолордун бардыгыны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айырмалаган жок. Алардын бардыгына, аларды айткан жок, сен периштеге сыйнат экенсиң, макул сыйны бер, сен пайгамбарга сыйнат экенсиң, сыйны бер, сеники жакшы деген жок. Бардыгын эмне? Мушрик, капыр деп атады. Аллах Таала Куранда айтат: وقاتلوهم جميعا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Алардын баарына каршы согушкула, качандыр диндин баары Аллахка гана, жалгыз Аллахка таандык болмоюнча дейт. Экинчиден, бул ибадат, сыйынуу деген жалгыз Аллахтын акысы. Аны Аллахтан башка кимге арнасаң дагы ал ширк болот. Мисалы үчүн, бир акыны, атаңдын акысы болсо, аны башка бирөөгө арнасаң, башка бирөөгө берип койсоң, бирөөнүн укугуну бирөөгө таандык кылып койгон болосуң. Ошол сыяктуу эле ибадат бул калыс жалгыз Аллахтын гана акысы. Башка бирөөгө арналбаш керек. Аны пайгамбарга арнасаң дагы, периштеге арнасаң дагы, ал ширк болуп эсептелет. Ошол себептен ибадаттын бардык түрүнү
жалгыз Аллах Таалага гана арнаш керек. Андан кийин бул алым ошол ар бирине далил алып келди. Пайгамбарыбыз доорунда пайгамбарларга сыйынган болгон экенине, күндөргө, айга, тарага, ташка сыйынгандар бар экенине ар бирине Курандан далил алып келет. Ошолордон мисал үчүн пайгамбарыбыз доорунда христиандар болгон. Алар эмне? Иса пайгамбарга сыйынган. Жөөттөр болгон, Өзерге сыйынышкан. Демек, аларда да жакшыларга сыйынган болгон. Ошолордун баардыгын эмне? Капыр деп атады. Эми биз бул 3 эрежеден билдик. Азыркы күндө көптөгөн өзүнү исламга тандык кылып жүргөн, мусулман деп жүргөн адамдар дагы тилекке каршы ушундай амалдарга түшүп калып аткандыгына. Мусулманбыз деп коет, бирок эмне ибадатты Аллахтан башкага арнайт. Не себептен арнап атасың десе, бизге Аллахка жакындатат, бизди кыяматта шафаат кылат деген маанилерди айтат. Жана ошондой эле жанагындай бутпарастык десе, ошол ширк десе, бир гана бутпарастыкты түшүнөт. Ширк десе, периштелерге, олиялардан сурасаң, пайгамбарлардан сурасаң ширк болбойт деп ойлошот. Бул алым акыркы 4-чү эрежеде айтты, жада калса деди, мына биздин абалыбызда, биздин доорубузда кылып аткан кээ бир адамдардын ширктери ошо пайгамбарыбыз доорундагы бутпарасттардын ширкинен да жаманыраак деди. Не себептен десе, айтат, анткени пайгамбарыбыз доорундагы бутпарасттар жок дегенде кыйынчылык учурунда баштарына түйшүк түшкөндө жалгыз Аллах Таалага жалбарып ибадат кылат эле, ыхластуу абалда дуа кылышат эле. А биздин доорубуздагы мушриктер болсо, тескерисинче кыйынчылык учурунда ошол ширкинде күчөйүшөт. Азыр үйрөтүшүп атпайбы ушинтип? Ким башында түйшүгү болсо, кыйынчылыгы болсо, паланчы мүрзөгө барып, паланчы олиядан дуа кылып сурасын дейт. Шиялар жүрөт, башкалар жүрөт, рафидиттер жүрөт, Али, Хусейн деп ошолордун мүрзөлөрүнөн жалбарып сурап жүрүшөт. Алар ошол сураганда өзгөчө кыйынчылык учурунда жалбарышат, күчөйүшөт. Ал эми пайгамбарыбыз доорунда мушриктер билишчү да, ал жанагылары пайдада зыян бере албаш үчүн, ошон үчүн кыйынчылык учурунда жалгыз Аллах Таалага жалбарышчу. Аллах Таала Куранда айтат: "Фаиза ракибу фил фулки дa'u Аллах мухлисин лаху дин, фаламма наджаху илал барри идza хум юшрикун." Мушриктер эгерде толкун, деңизде толкун болуп атканда баратса, жалгыз Аллах Таалага ыхластуу абалда дуа кылып жардам сурашат эле, анан Аллах аларды куткарып койгондон кийин кайра эле ширк кыла беришчү дейт. Ушул кыскача 4 эреженин мазмуну. Кимде ким ушул 4 эрежени жакшылап түшүнө турган болсо, илгертен Нух пайгамбардан болуп келаткан ширктин тарыхын түп тамырынан түшүнөт. Алардын ширки эмнеде болгон экен? Алардын ширки ошол ортомчулук, ширкил васаит деп коет. Аллах Таалага жакындаш үчүн, Аллах Таалага ортомчу болуш үчүн ошол себептен бардыгы сыйынып келет. Ал кандай нерсеге сыйынуусу айырмасы жок. Пайгамбарга сыйнасынбы, периштеге сыйнасынбы, ташка сыйнасынбы, бутка сыйнасынбы, анын баары ширк. Алардын бардыгы максаты эмне? Бизди Аллахка жакындатат, шафаат кылат деген максатта болгон. Биз күнөөкөрбүз деген. Азыр күнгө чейин бардык ошо ширк кылгандарды сурасаң, ушул эле жоопту айтабыз. Аларга жообубуз эмне? Аларга бул ушул дал пайгамбарыбыз доорунда бутпарастын кылган иштери деп айтабыз. Аллах Таала бизди баарыбызды ушу ширктин чоңунан да кичинесинен да сактаган болсун. Аллах Таала ушул айтылган нерселерге баарыбызды амал кылганга насип кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.